2020-жылдын 18 февралында Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин кичи жыйындар залында Муслим фонду тарабынан негизделген жүрөгүңдү ук долбоорунун алкагында өзүңдү өнүктүр аттуу тренинг болуп өттү. Бул семинардын негизги мааниси бул жүрөгүңдү ук деген долбоор бар. 2019-жылдын аягында ачылганда бул студенттер менен, жаштар менен ошо саморазвитие боюнча өзүңдү таануу, өзүңдү өнүктүрүү багытында иш алып барып келе жатабыз. Анан бүгүнкү семинарды Кыргыз Улуттук университетинин Шамчырак интеллектуалдык клубу уюштуруп жатат. Бүгүн да бир студенттер менен баарлашып, ички жан дүйнө жөнүндө, ички жана сырткы жан дүйнөнү бириктирип, айкалыштырып жашоонун негизги маанисин көрсөтөлү деген жакшы бир миссиябыз бар. Аталган тренингке Ишенал Арабаев Кыргыз-Түрк Манас университетинен студенттер келип, өздөрүн өнүктүрүүгө керектүү маалыматтарды алышты. Жүрөгүңдү ук долбоорунун негиздөөчүсүнүн айтымында алардын негизги миссиясы убакыттын абдан баалуулугун жана аны туура пайдалануу керектигин жаш муундарга толугу менен жеткирүү. Ушул жүрөгүңдү ук деген долбоордун негиздөөчүсү болом. Мирбек, Сүйүн үчөөбүз ушул 1 жылдан бери ошонун үстүндө иштеп жүрөбүз. Өзүбүз ушул психология жаатында ачтык ушул долбоорду. Азыркы мезгилде ушул глобалдуу проблема болуп аткан негизинде көп адамдар ушул сырткы потребностьтер менен, сырткы выживание менен баары эле алек болуп жүргөндүктөн биз ушул ички дүйнөнү өзгөртүүгө, ички адамдын өзүнүн ички жашоосун, өзүнүн нафсын, пейилин көтөргөнгө ушул долбоордун негизинде иштеп жатабыз азыр. Тренинг суроо жооп менен уланып, келген студенттер өздөрү кызыккан суроолорду беришип, керектүү жооп алышты. Жакшылыкова Касиет, Эрнисов Бектур, Баласагын ТВ.